Мұғалім менен педагогтун айырмасы эмнеде? Эми бул которуу эле мугалим деле ошол эле педагог. Педагог деген баягы дидакт, технологияларга ээ болгон, атайын билими бар, мектепте кандайдыр бир предмет боюнча так билим бере турган. Ошол эле учурда баягы бардык методиканын топтомдоруна ээ болгон адам. Же башкача мүнөздөө. Эми сиз билим берүү илим министринин орун басарысыз да. Сизден мен сурап атам да, СССР маалынан баштап письма берип калганда бир учитель деген берип бар эле да, түшүнүк. Мугалим деген. Педагог деген жок эле мектептердечи. Сиздерде азыр билим илим боюнча мыйзамдардын караганда укуктук ченемдик актыларда педагог окутабы же учитель окутабы? Мугалим окутабы же педагогбу? Экөөнүн айырмасы чоң. Эбегейсиз. Билбесеңиз мен айтып берейин сизге. Мына Сүйөн Абдулдаевич, билим берүү илим министринин орун басары мугалим менен педагогдун айырмасын билбейт. Анан кийин ушулар кантип 6 саат, 8 саатка балдарын бергенден кийин ушулар кандай каяктагы тарбияны берет? Ишенген беркесин тарбия бере тургандар ve birden bir ilim bilimge örgütü turgan kesipköy деп койгон министрликтин орун басары билбеди. Алишер Ташбаевич, эми антип эле мындай кемсинткени деле анча жакшы эмес го. Жокмун, мен сизден сурап атам, жооп бербейсиз. Учитель, эми мугалим деген бул жанагы сабак бергич, мындайча айтканда. Педагог деген баягы кеңири топтом. Бул деген эми мындайча айтканда бизде комплекстүү ыкма. Биз айтабыз, сен деген жөн эле физик эмессиң, сен жөн эле математик эмессиң, сен жөн эле мугалим эмессиң. Сен педагог да болушуң керек. Анан биз тарбия берүүнү абдан комплекстүү колдонобуз. Биз айтабыз, өзүңдүн предметиңе гана эмес, биротолу ошол предметиңди берип жатып, бирок сен патриоттуулукка, чынчылдыкка, сергек жашоого жана башка бүт керектүү баалуулуктарга да үйрөтөсүң деп. Биздики комплекстүү подход. Эми көрүп атабыз, заман көрсөтүп атат, кандай комплекстүү болуп атат, сиздердин жүргүзүп аткан билим берүү жаатындагы саясатыңыздарды да көрүп атабыз. Эмиги жылы ал боюнча дагы чоң жанагыларга токтолобуз да.